Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Жапаров президент! Бүгін 30 сентябрь 2021 жыл біз Баткен соғышының қатысушылары жана ар кандай Кыргыз мамлекетинде болгон соғыштын катышуулары тынчтык митигине чыктык. Бизден ушул бул митингде 2 суроо койдук. Биринчи суроо Баткен согушуна катышкан эр-азаматтар балдарды статус бери, согуштун катышуучу деген статус бери. Экинчиси болсо жанагы согушта курман болгон жоокерлердин ата-энесине бир туугандарга жөлөк пулду 1000 сомдон берет. Бүгүнкү күндө 32 жылдан бери 1000 сом берет. Ошону 10 миңге чыгарсын деп биз митингге чыктык. Митинг эртең менен 10-да башталды. Примерно бир 250ден ашык адам катышып атат. Бүт Кыргызстандын областтарынан келди. Бүт Кыргызстан областынан келди. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, плакаттар билип атат. Бүт партия согушка катышкан балдар, өлгөн балдардын ата-энеси, бир туугандары, баатырларча курман болгон балдардын. Ошондой митинг өтүп атат. Пока биздин ушул убакка чейин бир дагы өкмөттөн же аппараттан эч ким чыккан жок. Биз азыр чыкпаса өзүбүздүн тактикабызды алмаштыралы деп атабыз. Ассаламу алейкум. Менин атым Асан, фамилиям Абдуллаевич. 1974 жылы төрөлгөн. 2000 жылы өзүңүздөр билесиңер, 99-2000 жылы Баткен областынын да террористтер Кыргызстандын эгемендүүлүгүн бузуп, Кыргызстандын границасын бузуп киришкен. Алардын ою эң жаман болгон Кыргызстанда бир согуш ачуу же болбосо бир террористтик уюмдарды түзүү болгон. Бирок биз аларга жол бергенибиз жок. Ошол 2000 жылы Кыргыз Республикасынын Баткен областында контрактник болуп иштеп жүрүп, ошол согушта ок тийип, оор жаратылган. Бүгүнкү күнгө чейин 9 жолу операция кылдыргам. Бүгүн темир кагып койгон, ушул темир менен жашайм. Жашоо турмушум аябай өзүмдүн туруктуу жашаган үйүм жок. Ошондуктан бийликтен көп жолу үй сурап кайрылдым. Бул деген документтер менен гана тастыкталган. Мына көрсөңүздөр да болот. Ушунча жолу өлкөгө президенттердин бардыгына кат жаздым, кайрылдым, бирок бул кат түрүндө кайрылуу бул жок деген эле ответ алгым келсе жаз деген белгиси экен. Мен Талант Мамытовичке кайрылдым. Ал Талант Мамытович сөз берди, мен сөзүм түрдө контролдойм деди. Бирок контролдоду, эсинен чыгып калган окшойм, бирок бүгүнкү күнгө чейин жолу болгон жок. Ошол эле маалда мен ак үйгө кирейин деп Талант Мамытовичке кирүүгө пропуск алсам, кийимиң жаман экен деп киргизбей коюшту. Ош базарынан барып 1200 сомго кийинип келип, ак үйгө кирдим. Ак үйдүн ичине кирсем, ал жер салтанат экен. Спортивке чан жүргөнү деле бар. Башка кийимдер менен деле жүргөнү бар, бирок мени кийинтүүгө алар мажбур кылышты. Ошентип ишендим, кеттим. Бирок эч кандай жыйынтык болгон жок. Андан кийин 2019 жылы 29 августта Дастан Сатыбалдыевич, Иса Өмүркуловичтер Кыргызстандын булуң бурчтарын кыдырышып, бир чечилбеген оор маселелерди, бир көйгөйдүү маселелерди чечебиз деп жүрүшкөн. Мали Суу шаарында ал кишилерге жолугуп кайрылдым. Элдин алдында сөз берди. Дастан Сатыбалдыевич, Иса Өмүркуловтар элдин алдында ДКда сөз берди. Бул маселени сөзсүз чечебиз. Майыптарды эске алабыз. Баткен согушуна катышкандарды сөз түрдө эске алып, бир жак жообун беребиз. Биз ак үйдөн талкууга коебуз дешти. Бирок бүгүнкү күнгө чейин жоо болгон жок. Ошентип жүрүп, акырында кече жакында эле быйыл 21 жылдын 16 июнунда Жанар Акаевге кайрылдым. Жанар Акаевге кирдим, кабыл алды. Бирок ал жерден айттым, мен сөзсүз түрдө контролдоймун. Бизге арыз түрүндө калтырып кеттиң деди. Арыз түрүндө калтырдым. Арыз түрүндө калтырып кеттим. Кеткенден кийин эч кандай бүгүнкү күнгө чейин жоо жок.
Мен өлкөдөн бир бийлик, байлык сураганым жок. Мен өлкөдөн ошол кезде 25 жашта элем. Эгерде бүгүнкү күнгө чейин мен чет өлкөдө иштегенимде, мен алыстан эле үйүм көрүнөт эле. Бүгүн эчтемем жок. Мен өлкөм ишенген өлкөм бизди бүгүн эске албай койду. Мен бир кезде өз өмүрүмдү керек болсо өлкө үчүн берүүгө даяр болчумун. А өлкөнүн кылган мамилеси бул болду. Ошол маалда Аскар Акаевич Хайдаркенге текшерүү болуп барган. Комиссия түрүндө биз учениеде болгондо Аскар Акаевич айткан: "Эли жерибиз, биздин кен байлыктарыбыз, биздин жер байлыктарыбыз" деп аябай курт сөздөрдү, аябай чоң сөздөрдү айтып кеткен. Бирок көрсө бизди алдап кеткен экен. Өз берген антын да бузуп, эмне болгондорун өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошондуктан мына бүгүн биз кат түрүндө жазып берип биз чарчадык. Мынакей Садыр Нуркожоевичтин үйүнүн алдына келдик. Ушул жерде турган мырзалардын бирөөсү дагы антын бузган эмес. Булар өз өмүрүн бергенге даяр болгон, бирок антты бекем сактаганбыз. Өлкө берген антында тура алабы? Эмнеге? Ошол жерде өлгөн балдарга герой берилген эмес, баатыр берилген эмес. Эрдик менен гана токтотулду. Кечегинде муну Кыргызстандын бүт барысы билет. Өлкөдө кобголаң болгондо, ак үйдө басып алып болгондо ошолорго герой берилди. Эртементен алардын бүт бары марежер деди. Кийин бийлик алмашкандан кийин герой деди. Ушулбу өз элибизге өзүбүз кол салып, өз элибизге өзүбүз ок атып турсак, анан герой болуп турсак, бул туура эмес. Буга мен эч качан жана менин куралдаш досторум эч качан макул болбойбуз. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылам. Бизди эске алыңыз. Берген антыңарда тургула. Мүмкүн бошоса, баарыбызды болбосо дагы алыс жакындан келген жети дубанын жети өкүлүн кабыл алса, мүмкүн максатыбызга жетербиз туугандар. Меня зовут Абдулганиев Руслан. Я 1980 года рождения. В 99 году, да, я был солдатом. Я сама лично ушел туда для вот этого вопроса, чтобы защитить нашу родину, наш Кыргызстан, защитить от боевиков, от вторжения. Это в 99 году было. Я как солдат, да, тогда я получил ранение, да, у меня инвалидность сейчас. И сейчас я Владимиру Владимировичу Путину вообще обращаюсь, помочь мне решить вот этот статус ветерана войны. Потому что я прошел боевые действия, реально. На грани жизни и смерти я прошел тогда. Сейчас я просто Владимира Владимировича прошу. Мне не пенсия, не это важно, чтобы был статус ветерана войны. Я как русскоязычный, у меня мать россиянка, все-таки родилась в России, я русскоязычный человек. И я разговариваю на русском языке, и Владимир Владимирович, я прошу вмешаться и вот этот установить статус ветерана войны. Здравствуйте, меня зовут Чайка Алексей Владиславович, я инвалид второй группы, у меня деформация всех суставов. В 2000 году меня призвали как медика. Я знал, через что я прошел когда-то в свое время, а это 90-92 года. Это развал Союза. Я служил Ашхабад-Кушка, у черта на куличках побывал, хотя говорили, что нету войны уже в Афгане. Но боевые действия там все равно проводились. Но к афганцам я никакого отношения не имею, потому что официально меня там не было. Вот. Теперь в 99-м меня призвали во время баткенских событий. В 2000 году это блокпост Курбака. Вот. Это моих ребят погибло там 24 человека. По идее, я должен был быть там тоже в тот момент.
Но у меня мой начмет не захотел на день рождения дочки зампотеха идти и остался с моей ротой там. Вот его нету, а я есть. Теперь живу за себя и за того парня. Уважаемый Садыр Нургажоевич, я прошу вас дать нашим баткенцам и нашим воинам статус ветерана боевых действий. И также, так как я этнически русский, я прошу Владимира Владимировича Путина, чтобы он посодействовал в этом вопросе, в вопросе того, чтобы нам, воинам Баткена, дали статус ветеранов боевых действий. Вы это можете, у вас есть эти возможности повлиять на даже нашего президента. Пожалуйста, Владимир Владимирович, помогите нам. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Менин атым Нурбек Жапар Садыков, Октябрь районунун Баткен согушунун ардагерлеринин төрагасымын. Мен баса белгилеп айта кетчү нерсе, бул жанында отурган жигит Бошкоев Замир Октябрь районунун 5-кичи районунда жатаканада 16 квадрат метр бөлмөдө жашап келишет ушу 40 жылдан бери. Анан көптөгөн каттарды жаздык. Сооронбай Жээнбековдун убагында да, Атамбаевдун убагында дагы. Анан акимиятка келип түшөт, бизди чакырат, барсак баягы эле ответ ушу муниципальный үйлөр бөлүнгөндө беребиз дейт. 11 номерде турат үйдө кезектечи. Ошо бойдон эч кандай жардам жок. Азыр могу акыркы айдан бери уже даже баса албай калды. Ушуну сүйрөгөнгө коляска жок болуп атат даже. Мына такси менен келинчеги алып келдим, эптеп жетелеп келип ушул жерде отурат. Бул киши развед ротада, командир рота болгон 99-жылы Баткенде. Ошол жерден травма алып 13 жылдан бери постельный режим, өзү болсо сүйлөбөйт. Ушул киши жөнүндө маалымат айтайын дедим. Чоң рахмат сиздерге. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Жана дагы биздин урматтуу президентибиз. Биз алыскы Баткен областынын Баткен районунун Чек айылынан келдим. Биз ошол 1999-жылы ошол Жылы суу прокуратурасында заведующий болуп иштеп, ошол жерге жумушка алганбыз. Биринчи жолу, биринчи күнү бизди ошо боевиктер басып келгенде биз ошол жерде семьябыз менен ошол жакта болгонбуз. Урматтуу президент, сизден суранып кетебиз. Биз ушу Баткен областына статус берүүңүздү суранабыз. Жана дагы ошо 1941-жылгы согуштун катышуучуларынын катарында ошолордой көрүп бизди дагы. Ошолордун акчасыдай акчаны берүүнү сунуш кылабыз. Баткенчилердин мыйзам кол!